Ойлойсуң, Кыргызстанда да мындай возможность жок да. Кыргызстанда мисалы үчүн үй ала турган болсоң, минимум бир миллион болсо дешеткен баары элечи. Самом деле Москвада азыр бул вариант өтө жакшы вариант. Амансыздар, бул мекендештер. KG недвижимость агенттигинде дагы бир ийгиликтүү сделканы аяктап бүтүрдүк. Кардарыбыз бактылуу болду деп ойлоймун. Себеби январь айында биздин компанияга кайрылган. Көптөгөн мекендештерде суроо болушу мүмкүн да, эмне үчүн созулуп кетет, эмне үчүн кепилер батыраак чыгат деп. Кардарыбыз дагы өзүнүн үй алган ситуациясын сиздер менен бөлүшөт. Мансур байке бизге январь айында кайрылган. Азыр кандай немеңиз болуп атат, эмоцияңыз? Азыр Assalamu алейкум. Бисмилла, бизде дагы менде да биринчи үйүм болбой калгана жаман ойлор кеткен, чындап эле болбой калат окшойт деп. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр, колубузга документ алып отурабыз. Жакшы, бирок Кудайга шүгүр. Анан сүйүнгөндөн эмне деп деле сүйлөштү унутуп калат экенсиң. Мен өзүм январь айында кайрылганмын. Биринчи үйүбүздү көргөндө биринчи үйдүн документтери анча болбой калган. Анан ушул убакка созулуп ушул убакка келди. Баягы насип кылган күнү алат экенсиң. Не деп сүйлөштү эле билбей турам. Мансур байке, анан сиздер мисалы үчүн мекендештер видеону аягына чейин көрүңүздөр. Себеби турак жай алганда бул сиздер кийим кечек алган жоксуздар, бат боло тургандай. Ар кимдин жумушу ар кандай кетет. Мансур байке дагы чогуу иштеген шериги менен келген. Ал шериги ишканасында чогуу иштешет, официальный жумушу. Ал алып жашап атат уже. Мансур байке мына ушул айга насип кылган экен, ушул күнгө насип кылган экен. Транскапитал банк менен чыгып чыгабыз. Ортодо мисалы үчүн Мансур байкеден эч кандай деле түшүнбөстүктөр болгон жок, даяр болгон экен. Себеби процесстин баардыгын айтып бере албайбыз. Кылып атсак дагы телефон менен жооп берип, мындай болуп атат деп айта албайбыз да. Убакыт кээде ушунчалык маанилүү болуп калат. Бизге эң башкысы результат көргөзсөк деген максат менен иштейбиз. Ошо железный дорожныйдан алынды. Азыр турак жай баардык документтерге кол коюлду. Айтып кетсеңиз, официальный жумушуңуз бар, Ооба, официальный иштегендин неси жакшы экен. Ошол үй ала турган болсоң, документиң так болот экен. Алыңыздар, ишениңиздер, KG-нибизге. Ишенсе болот. Үйдү эмне себептен алдыңыз? Москвада, негизи Россия аймагында кайсы жылдан бери, канча жыл болду иштегениңизге? Мен өзүм 2010дон бери жүрөм. Анан үйдү алган себеби азыр көрүп атасыңар, регистрация проблема болуп атат койгонго. Анан балдар чоңоюп атат дегенде, чтоб кийин бала чага кыйналбасын деген максатта алып жатабыз. Ремонту жөнүндө айтып кетсеңиздер, себеби азыр ооба эч кимге жашыруун эмес, баардык кардарларга деле айтып жатабыз. Азыр ставка бийик, бирок эгерде турак жай алыңыздар келсе, ипотекага көбүнчөсү эле биринчи жолу алат да, ошондуктан эгерде ишенбей турсаңыздар, аздан аз суммадан баштасаңыздар, уже ипотеканын эбини, жолун билгенден кийин сиздерге дагы жеңил болот. Себеби үйлөрдүн баалары дагы турбайт. Мансур байкенин турак жайы 5 миллион 200гө түштү, Ооба. Канча үй көрдүңүз андан кийин, экинчи одобрение болгондон кийин? Мен экинчи одобрение болгондон кийин, по-моему, эки үйдү көрүп, үчүнчүсүн жактырып алдык да. Мен өзү Химкиден карап аткам. Химки сал немеге туура келбегенине байланыштуу. Зүлфия өзү айтып калды, железный дорожныйдан бир карап көрбөйсүзбү, кыргыздар алып атат дегенде. Ошол жактан алдык. Дом кирпичный жакын күндөрдө эч ким жашабайт ал жакта. Балким ушул жума ачкычын алып калабыз, бөлүшөбүз. Каласы насип. Ремонту жок, бирок ремонт эмне ар бирөөнүн колунан келет. Мекендештер көп эле ошо ремонт менен иштешет. Сиз өзүңүзгө жаккан ремонт кылсаңыз дагы болот. Дагы эмне деп айтасыз? Мисалы үчүн ойлонуп жүргөн мекендештер деле бар. Эмне болот, кандай болот, алданып кетемби, же кетемби деп эмне деген совет бере аласыз?
Ооба, бирок туура мен өзүм дагы биринчи договор кылганда сомнение болгон, менде деле болбой коймойт деп болот экен. Бирок договор кылгандан кийин бир гана ишеним, сабыр керек экен. Качан алып үйгө киргенде баары унутулуп калат экен. Баардыгы жакшы болот буга калса. Биринчиден ушул Москвада эмгектенип жүрүп ушунча немеге жеткенибизге Кудайга шүгүр дейбиз. Экинчиден Самара Нарматовага чоң рахмат деп айтып кетмекмин. Ошол мекендештер ушинтип дагы бир ийгиликтүү сделка кап чыгуубузда сонун бүттү, баардыгы ойдогудай бүттү. Кандай болбосо дагы эгерде турак жай деп максат кылсаңыздар, сиздерден да аракет, бизден кызмат. Куттуктап коюңуздар. Адам дагы комментарий бермекмин. Зүлфия, сага дагы чоң рахмат, ушунча чыдап, ушунча неме кылганың үчүн жакшы. Рахмат сага да, чоң рахмат. Амансыздарбы мекендештер, 8 август күнү болгон сделканын ачкычыны бүгүн тапшырганы келдим. Город железнодорожный станциядан 2 остановка. Ремонтун өзүңүздөр көргөндөй эле ремонту жок, бирок ошого карабастан азыр үй алганга эсеп. Мансур Байкени биздин кардарыбыз болуп, январь айында бизге кайрылган. Биринчи үйү Росреестрден өтпөй калып, отмена болуп кеткен. Ошого карабастан аягына чейин ушинтип ачкыч алдык, сделканы өткөрдүк, үйдүн документтерин баарын бүтүрдүк десем болот. Мансур Байке, биздин компаниянын атынан куттуктайм. Сизге дагы чоң рахмат. Баягы эч кандай жаман жакшы айтышкан жокпуз чындыгында. Кээ бирки кардарлар баягы бизден эле көрүп, бизден эле болуп кетчүдөй эле бизди жаман көрүп кетишет. Чындыгына келгенде иштин жүрүшү болот экен. Баягы сделкада да кичине узунураак болду, узагыраак болду. Ошого карабастан аягына чейин чыктык, өзүнө жаккан, өзү каалаган жактан алып бердик деп ойлоймун. Мансур Байке, бул дагы сиздин ачкычыңыз. Чоң рахмат. Риэлтор менен келип тапшырдык, коммунальный услугалардын баарын текшерилди. Мансур Байке, кандай ой калды, ушу кыйынчылыктар, балким бөлүшүп кетесиз, балким бирөөлөргө мотивация болот, күтүп аткандар бар кардарларчы азыр. Бирок чындап эле биз январь айында баштаганбыз. Мен да бирөөлөрдөн укамын. Ушундай кээде недейсибиз бар экен деп. Офиске бардык, договор кылдык. Биринчи үйүбүз тилекке каршы болбой калды. Экинчи үйгө 8 ай дегенде сделкага чыктык. Ошого сабыр кылсаңыздар баары ишке ашат деген ойдомун. Бирок мен да жаман көрүп жүрдүм чындап эле. Чоң меникин ушундай кылып Самара менен Зүлфия ойнотуп атат окшойт деп. Бирок самам деле сабыр кылсаң жететкен. Биринчиден Самарага, экинчиден Зүлфияга чоң рахмат. Күлүштү алдым ишенбегендерге. Анан мындай суроо да, ремонттан корккон жоксузбу? Жок, ремонттон корккон жокмун. Эми потому что өзү стройкада иштеген үчүн кирди чыкты жашап кылып алабыз деген ойдомун. Турак жайды негизи эмне үчүн алдыңыз? Регистрация, балким копилка кылайын дедиңиз, балким жашооңуз кызыксыз болуп бир мотивация алайын дедиңизби? Жок, эми үйдүн алган сөзү эми баарыбыз деле бала чагабыз бар, бала чагабыз оңой болот. Биринчиден Москвада көрүп атасыздар, регистрация проблема болуп атат, регистрация койгону. Экинчиден ушу бала чагабыз окуу жайга келет. Ошолор кеңири басып, кеңири жатып турсун деген ойдо үй алдык. Негизи эмнесине көп убакыт кетти деп ойлойсуңуз? Мекендештер, Мансур Байкенин биринчи Росбанктан одобрениясы бар болчу. Росбанктан кийин Транскапиталдыга өткөрдүк да, анан кайсыга көбүрөөк убакыт кетти дейсиз? Көргөндө бирок аз эле үй көрдүңүз, Мен үйдү көргөндө бир максимум 4-5 үйдү көрдүм. Бирөөсүн жактырганбыз. Биринчи Росбанктан неме болгондо одобрение бергенде просто ал жактын документи туура болбой калып, ошол жака көбүрөөк убакыт кетип калды деген ойдомун. Кийинки Транскапиталдан алганда ал экинчи, то есть сделкага тез эле чыктык деген ойдомун. Документи бүтүп
бүткөн, документи бүткөндө, мисалы үчүн Росреестрден өтөт документи, МФЦга барып тапшырылат, анан регистрация койгонго мүмкүн да. Мансур байке уже регистрацияга койгонго жетиштиңизби? Жетиштим, Кудай кааласа бир адамды койдум регистрацияга. Элге каалоо тилек, биздин эмнебизди жактырдыңыз, балким бир мактоо сөзүңүз болсо элдер менен бөлүшүп кетиңиз. Бирок мактоо болуш керек. Самарага ушунча кыргызга үй алып берип, ушунча неме кылган. Кээде мындай ойлойсуң, Кыргызстанда да мындай возможность жок да. Азыр Кыргызстанда мисалы үчүн үй ала турган болсоң, минимум бир миллион болсо дешеткен баары элечи. Самом деле Москвада азыр бул вариант өтө жакшы вариант. Кайрылып үй алсаңыздар болот. Бирок кээ бир жерлерде баягындай немелер болот экен, ого сабыр кылып күтсөңүздөр болот, алсаңыздар болот. Биз алдык, ишендик. Ооба. Негизи кардарлардын ишеничи дагы чоң роль ойнойт. Себеби үй алганда биз деле айта албайбыз, баягы аракет кылабыз. Баштагандан баштап эч ким унутулбайт негизи. Кээерки кардарлардын оюнда биз уже болду, унутуп коет деген ойдо болушу мүмкүн. Бирок баягы иштин жүрүшүндө ар кандай ситуациялар болуп кетет. Ошого карабастан, эгерде кардар бизге дагы ишенип турса, биз албетте аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. 8 ай болду, канча өттү, бирок чындап ушул үй насип кылган экен. Алды буюрса послесин дагы көргөзөбүз. Ремонт деп корккон жок. Бул дагы плюс. Баасы 5 миллион 200 түштү. Железный дорожныйга 2 остановка, баштапкы төлөмү жок. Ставкасы болсо 20/5 болду. Ставка ооба азыр бийик, бирок түшүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ошол дагы бир мекендешибизди KG недвижимость агенттиги турак жайлуу кылды. Эгерде мекендеш сиз дагы ойлонуп жүрсөңүз, кайсы компаниядан турак жай алсам деп, сөзсүз биздин компанияга келип консультация алып көрүңүз. Эгерде шартыбыз сизге туура келсе, ишиңизди баштаганга даярбыз. KG менен үйлүү болуңуздар.